Toylor ana marhumda uzatуда чыгымдар кандай болуп атат? Сиздер каерденсиздер? Кайсы айылдансыздар? Оны кишиден сурачы. Сиздин оюңуз кандай өзүңүз? Кандай болуп барып атасызбы? Чыгымдар эми ашча болуп атат да. Ашча болуп атат. Ашча болуп атат. Кыскартышка кандай карайсыз? Кыскартышка жакшы. Тойдогу ана мархумду узатуда чыгымдарга көз карашыңыз кандай? Оюңуз кыскартыш керекпи же жөн эле коюш керекпи же болуп атат кайсы? Кыскартыш керек да, бул тойдогу чыгымдарды эмилерди кыскартыш керек эми. Байлардыкы болуп эле атат болгондо, эми тамак албай куштар байларга тең элем деп болуп атат да дагы. Барып атасыз тойлорго? Негизи барабыз да. Канча кошумча кошосуз негизи? Эми алыбызга жараша. Конвертке атыңызды жазып кошосузбу же жазбайбы? Неге жазбай кошосуң? Жазып кошосуң. Карызга берет экенсиң да? Жазып эле койчу, нага эле бересиң. Şu жакшы экен. Нече адам калбаптыр го бүгүн кечирак. Ава. Тойлор, жылкылар союлуп, сиз кайсы айылдансыз? Мен Актам айылынан болом, Алавкан. Кандай ошол жакта? Бизде жакшы. Жок, жолго салынганбы? Жолго салынган, бирок жылкы обязательно союлуш керек. Ошону токтотсо кандай карайсыз? Нормально карам, бирок мен тоймөсүн. Анан кийин Тоюм кандай тоет? баланы үйлөп алайын, анан кийин Кудай кааласа токтотобуз муну. Жөнгө салайын деген ниет. Жөнгө салыш керек, жөнгө салыш керек. Ыксыз чыгым да. Ыксыз чыгым болуп атат. Эми колунда барларга жетем деп, колунда жоктор кыйналып калып атыр да. Туурабы? Байлар кыла берет. Бай байга жетем дейт, бай айга жетем дейт. Короче, кыскартыш керек, бардык чыгашаны. Колдоймун. Рахмат. Мархум болгондому? Өлгөндө. Кой соют. 3 күндөн кийин катта кочкор сойлойт. 20-сында. 3 күндөн кийин 20-сында яна кой сойлот. Кийин 40-да яна катта кочкор сойлот. Ошо 25 миңлик кочкорлордон сойлот да. Подряд ар бир маракада кой сойлоп берет. Ошо 3 күндүн ичине чейин союлбайт да? Жок, союлбайт. Элден неме келет да? Тамак аш келет. Кыргыздарды кандай көз карашыңыз? Жакшы. Жылкы союп атканына. Жакшыбы? Жакшы. Энди экономика болсо, канча экономика болсо шунча жакшы да. Өзлөрүгө пайда. Колдойм. Рахмат. Өзүңүздүн оюңуз, көз карашыңыз барбы? Сиздердин айылыңыздарда кандай? Биздин айылда Кудайга шүгүр жакшы. Кайсы айыл? Кешилик жок. Балтагов айыл өкмөт Ызарда. Жакшы карайт. Алапка карайт ооба. Бирден сырапкерчилик жокпу? Эми колунан келгендер кылып атыр, колунан келбегендерге аракет кылып, Өзөткөндө эмне союлат? Көзөткөндө карама союлат. Бозо жылкы, эркек адам бозо жылкы. Ошо жолго коюлган деп ойлойсузбу ошону? Эми азыр колунан келгенин кылып, мындай азыр айтып атыр ошону кылбайлы деп, ошого түшүп калдык секин. Эми бу сразу болуп кетпейт экен. Токтосо болот. Аста-аста болот. Колдойсузбу, мыйзам чыкса? Колдойм. Бийлик жактан. Колдойм. Не оюңуз бар дагы? Тойлор кандай болсо дейсиз? Тойлор ушу тапканыңды берге ушу той жакшы да. Бирок жок. Той өткөрүп атышат. Бирок конверт кошуп анан кайра ошону топтоп ушундай болуп атпайбы? Эми барган жер апарсаң берет да, апарбасаң каяктан берет? Ушу турмес жашап атабызбы дейм. Неге? Шарият. Сен бир тууган экеңе тойгуза кошосуңбу? Мен кошпойм, карызым. Неге кошпойсуң? Карызың бар. Көтөрмөлө өзүңбү. Эмне көтөрмөлөйм? Ошондой эле сөз да экен. Эле. Тойлор кандай болуп атат? Оюңуздар барбы? Не кылыш керек? Тойлорда кыскартыр да, анча кыскартырган. Кыскартпы? Ресторанда болуп атат. Ошо ресторанда кыскарбай эле болуп атат го, 200-300 адам чакырылбы? Жок, 200-300 жок. Канча? Az эле бир 100 адам. 80-100 адам. Азыр ошондой. Бирок эмне союлуп атат? Кой союп атат. Немечи бул көз өткөндөргөчү? Мархум болгондорго не союлат? Катаган энеси өткөндөргө мал соет, жылкы соет. Сиз кыргызсызбы, өзбексизби? Өзбекмин. Өзбектерде кандай? Негизи кыргыздарга көз карашыңыз кандай ушу жылкы сойгонго? Жакшы эле. Туурубу? Туура. Шариятта бул арам дейт го, жеге өлгөн жерден жеген. Боло береби? Билбедим мен айпай экин. Арам дейт да, ушуну токтотойлу деп атабыз да. Туура. Мисалы үчүн сиздерде 3 күнгө чейин, союлбайт иштеге. Жок. Ушул туура да негизи. Эмнеге билбейм деп атат. Реальный сөзүңүз кандай? Айтып коюңуз. 3 күнгөчө түгөт. 4-5-3 күн токтотула дебейсизби? Токтотула дейм мен. 5-чи күн Кудай болот, ошону дейм да. Барбы биз айткан менен эл ошону кулак салбайт да. Ушуну жолго салабыз иншалла. Кудай кааласа. Сиздин оюңуз кандай? Мен туура эле. Не туура дейсиз? Ошо жанагылар сойгондор эле. Кыскартыш керек. Рахмат. Кыскартыш керек. Мархумду узаткандагы анан тойдо ашча чыгым, ысырапкерчилик деп эл айтып келет да.
Ошо көз карашыңыз кандай? Ең жақсы ошол. Ошо ашча чыгашаны кыргыз ошо чыгашаны эле кембагал боло тура беребиз. Мына өзбектер кылбайт ошону бай жашайт бизге караганда. Токтотуш керекпи же? Токтотуш керек, эмне керек элек жакын туугандарың менен кылып коюш керек. Болду кайердесиз? Мен ошерден болом. Ала букадан. А сиздерде мына өзбек туугандар эчтеке сойбойт экен. 3 күнгө чейин. Сойбойт, 3 күнгө чейин 3 күндөн деле сойбойт. Бизге жылкы сойбосоң болбойт. Жылкы сойбосоң сойбодун капа болот бир туугандарым. Шуну токтотсо кандай кылып токтотсо болот деп ойлойсуз? Эми биротла токтотуп болбойт. Кичине жолу менен токтотуш керек да эми. Кичине десе эле уланып кетет экен да. Кичине кылбаса болбойт. Кыргыздыкы. Неге? Мисалы Ашказан болобу? Жок, ашказан капа болбойт. Кыргыздыкы мисалы өлгөн жерге алыстан келет туугандар. Бир ай башка райондон келет. Сиз да барасыз башка Барамын да. Алыс жака барсаңыз, эт жебей калсаңыз тарынып кайтат экенсиз да. Эмес, курсаң ач калат. Жок, сиз тарынып кайтасыз да. Я, тарынбайсың го. Андалар деле тарынбайт да. Жок, тарына тургандар бар. Тарына тургандар бар. Өзү алдайбыз да. Токтотуш керек. Жок, Токтотуш керек. Токтотобуз иншалла. Жок, ресторан жок, мисалы Кытайда. Кайерге барсаң? Султада ака. Кыргызчы. Мисалы Уксаңыз бир кой союп. Кыргызчы токчулуктан өлүп атат. Байкап атасызбы? О, барлыктан, о, туура эле айтып. Ашыкча, урсак ток болуп кетти. Ол аны. Же кичине суу ичип койсо эмне болот? Батага барып, сөзсүз жеш керекпи бир нерсе? Мурукка караганда тыйлап алданчы эле. Ушуну колдойсузбу негизи? Мен колдойм. Эң зор нерсе бул. Рахмат. Эми чыгым ашыкча чыгым болуп кетет да. Болуп атабы? Болуп кетет. Не сойлот көбүнчө? Эми азыр жеңилдеп калды. Жылкыдан койго өтүп калды бизде. Койго өттү. Бирок жылкы сойлоп атат дейт го дагы деле, кара маал дейт. Эми кемден кем да оял. Көп эмес. Тойлордо мына жерде той болуп атат да? Жок, бул магазин бул. Тойлор кандай болуп атат тойлор? Тойлар эми орозодо азыр болбой атыр эми. Сиз кыргызсызбы, өзбексизби? Өзбекмин. Өзбектерде сойлбойт да. Негизи. 3 күнгө чейин сойлбойт да. 3 күнгө чейин сойлбойт. Жок, кыргыздар кандай көз карашыңыз? Ошо токтотуш керекпи? Эми токтотулуп атыр эми секен токтотуп. Ошо 3 күнгө өтүп калды сем кыргыздарда эми. Сизчи? Оюңуз кандай? Эми деле ошо токтотуп элдин баары ошо токтотуп атыр азыр. Сойгон жок, көп жерге барып атыр. Нормаль деле. Түшүнүп келет да элдер. Түшүнүп келип атыр. Нормаль деле. Бирок ушуну мыйзам менен неме кылса, чектесе кандай болот дейсиз? Мыйзам менен болсо жакшы эм болот эми. Рахмат. Ошо көз карашыңар кандай? Ушуну кыскартса, негизи Алабукада кандай? Алабукада менимче болот, нормально го. Не болуп атат? Нормаль дегенде кандай? Орточо. Жылкы сойлау? Марал. Жылкы мал сойлау? Ооба. Ошону токтотса, кыскартса кандай болот? Болот. Болобу? Сиздин оюңузчу? Жолдошуңарбы? Ооба, жолдош. Кошуласыңар? Ооба. Кыскартыш керек негизи. Көп чыгымдар көп негизи. Өтө көп. Кыскартыш керек, ооба. Атаңдашы көппү? Ооба. Атаңдаш өтө көп. Атандашы бири-бирине атандашы эле көп кетип калат. Кыскартыш керек да, ооба. Рахмат. Көп дешет, кайра эле көрүнүп эле ушинтип той өткөрүп жүрүшөт да. Ошо көз карашыңыздар кандай? Кыскартыш керекпи, токтотуш керекпи, чектеш керекпи? Эмне оюңуздар бар? Же жөнүнө коюш керекпи? Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн ар бир атуул өзүнүн семьясында, өзүнүн үй бүлөсүндө чектөө кылыш керек да. Тойдо да деле, маркумду акыркы сапарга узатууда деле. Бизде акыркы сапарга узатуу наоборот той болуп кетип атат. Акыркы мезгилде. Анан Кыргызстан өнүкпөйт. Конечно өнүкпөйт да. Ушуну мындай көз өткөн жерден кээ бир айтып атат, эчтеке сойбой койсо да макулбуз депчи. Кандай карайсыз? Болот, 3 күндөн сойсо болот. 3 күнгө чейин сойбаш керек вообще. 3 күнгө чейин аза болот. Андан кийин анан 2 самбык болот, союп. Кола ошо уруктууган, бир эле кой, жылкы анан чучук жасап болду. Бир эле кой менен узат, ошо менен 40 дегени, 5 билик дегендер ошо менен бүтүп кетсе болот. Бизде азыр Израиль өкмөтүндө ушундай болуп атыр да. Жакшы болот. Тойлор кандай болсо деп ойлойсуз? Тойлорго мен бир нерсе дей албайм тойлоргочу. Ар ким өзүнүн төшөгүнө каратып бут сунат да. Рахмат. Негизинен туугандар мына Алабукада NSI деген бул дүкөн, супермаркет. Элдин көп эле биз эми кечирээк келип калыппыз, азыр ушул кербеңге карап кетип атабыз, чаткалдан келип атабыз. Өзү да кичине чарчадык окшойт. Элдин баары эле колдоп атышат. Ушуну ысырапкерчиликти токтотойлу деп, элдин түшүнүп калгандар дагы жакшы. Мен эми бу жерде кыргыз өзбек окшош эле экен да, барып өзбек туугандардан кыргызбы деп сурасам, бизде токтогон дейт. Ушундай болуп атты. Негизинен элдин баардыгы ушул ысырапкерчиликке каршы экени түшүнө баштаганы көрүнүп турат. Буюрса ушуну
бийлик жактан bir мыйзам же bir указдар кабыл алынса эл даяр болуп калганына биз ынандык да, көзүбүз жетти. Аман болуңуздар, эртең көрүшөбүз. Тешике күлгөн жыртыктан сакта, тентеке тийген мылтыктан сакта. Арманын боздоп асманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып